Я родился, Советский район раньше был. Мен Совет районунда туулгам. Азыр бул жер Каракулжа деп аталат. Апам Мырзакенин кызы. Анын чоң ата чоң энелери Ак падышанын заманында эле ат арабалар менен Мырзакеге келип отурукташып калган экен. Атам Россиянын Воронеж аймагынан бул жакка аскердик кызмат өтөөгө келген. Апам менен таанышып, баш кошуп бул жакта калып кеткен. Ушул айылда бала чагым өттү. Мектепти бүтүп Ош шаарына айыл чарба техникумуна тапшырдым. Кесибим механик. Айылга келип совхоздо иштеп жүрдүм. Кийин айыл чарба башкармалыгына өткөрүштү. Ал жерде менин негизги милдетим жабдыктарды, курулуш материалдарын көзөмөлдөө болчу. Россиядан цемент, шифер жана башка материалдары келчү. Аны алып бул жакта курулушка иштетчүбүз. Бул жерде жаштыгым, бактылуу көз ирмемдер өттү. Аялым Анна Ташкөмүр шаарында туулуп, биздин айылга төрөт үйүнө иштегени келген. Аны менен таанышып, 40 жылдан ашык чогуу жашадык. 11 жыл мурун каза болуп калды. Азыр жалгыз жашайм. Эски Нивамды айдап алып досторума барам. Же аларды чакырып, үйүм алып келем. Алишер. Салам алейкум. Алейкум ассалам. Yaxşısın? Салам алейкум böyle. Кандай? Кандай? Денсаулыктар жакшыбы? Жакшы, өзүң отурасыңбы? Ооба. Бүгүн барабызбы? Барабыз. Кандай? Давай. Денсаулыктар жакшыбы? Кана балдар? Балдар аякта. Болду, кеттик ошо. Жолдо турат. Жүр кеттик. Жакшыбы? Отурабы? Небере кандай экен? Жакшы. Чоңоюп атат. Мал карап атасыңбы? Семирип атабы? Жем көбүрөөк бериш керек да. 2 марта бериш керек да, саар кечки. Пайызбекти алып алалы. Ооба, азыр пайызбекти алабыз. Пайызбекти алып алалы. Үйүнө. Ооба. Кыйнабай же жардам берип атабыз. Садикке келдим мен ошо. Жакшы. Жүр, ке, барабыз. Мы зайдем в мой дом, чай попьем. Зеленый, с шалфеем и чабрецом. Сериккен жоксуң кыштын күнү? Жок. Жүрөм, үйүңө барып бир уюмдан чай бересиң. Арыңды көрөлү. Кантип карап атасың. Көптөн бери жолукпай калдык. Жакында орозо. Анда сүйлөшөбүз. Evlerden mühlet de bizde. Ben bäriňizden ozup ketem onu. Гигот, это чабрец. Дары чөптөр таап атпысың да? Эми кой. Кел куйгула. Joroğuz hem jorolordun içinen Cangız ele şu Orus debeyiz biz bunu hem Kırgız ele devle eşit al жүрөбүz. Anın üstünde bunun apası bizni ayılda çoğaygan. Biz ne ejebиz bolat? Ejebиz, eşenebиz. Biz de şu kiçinekebizden ile Кеңчилик Вовкокөз, ершіп қоса жүретtik. Я в Кыргызстане, конечно, мои друзья, я с ними общаюсь. Мен меймандостукту кыргыз элинен үйрөндүм. Качан барсаң кабагы жаркылдап, дасторконун жайып тосуп алат. Төргө отургузушат. Көргөн нерсени анан жасайсың да. Мен аларга сөзсүз чай берип кетирем. Мен мусулмандардын баардык майрамын билем. Барып досторумду сөзсүз куттуктап келем. Досторум орустардын майрамы болгондо мени куттуктап келишет. Баарыбыз бири-бирибизди сыйлап жашайбыз. Кандай маселе болсо отуруп чогуу чечебиз. Булар менин акыреттик досторум. Кудай бизге жашоо берди. Биз аны жыргап жашашыбыз керек. Кудайга шүгүр, турмушума ыраазымын. Балдарым Россияга кетип калышты. Мен да ал жакка туугандарыма, досторума барып турам. Бирок 10-15 күндө кадимкидей мекенимди сагынып, куса боло баштайм.
Бир мисалды айтайын. Россияда кар жаап, бороон болуп жаткан. Кыргызстанга учуп келип, аэропортто түссөм, бизде күн жаркырап тийип турат. Элдин маанайы сонун, жашоо жеңил. Ошондо ойлондум, эмне үчүн ушундай бейиш жерде эле жашай берсем болбойт деп. Бекеринен бизди күнөстүү Кыргызстан дебейт. Күн тийген жерде жашоо бар. Мен өз мекеними эч бир жерге алмаштырбайм. Посмотрю моих пчелок, как они перезимовали, как они себя чувствуют, какие у них сейчас потребности, корм есть или, может, болезнь какая-то есть. Сейчас гляну и определю. Я же знаю, что им надо. Только немного гляну, и все, и будет понятно. Всегда вместе с друзьями здесь провожу время, и мне это комфортно. Я очень рад.